Мына туғандар, өткөнкү жана контейнерге капчылган Манзура эчебиз дагы дүйнөдөн өтүп кетти. Мен не дейт элем муну менен? Өкмөт башчыларына кайрылат элем. Мул деген жана уялчак депутаттын күнөөсү, түздөн түз күнөөсү. Буга чейин мынакей эскертүү берилген агай. Bir ay. Жанагы Орхан Инандыны издеп чыкканда биз так ошол жердин астында ошо талаптарды коюп, ошентип жүргөнбүз. Киргенбиз өкмөт башчыларына да. Эч кимсе эске алган жок. Эч кимсе. Мен айтат элем, 303 берене менен Камчыбек Жолдошбаевди жоопко тарткыла. Камчыбек Жолдошбаев 303 берене менен. Biz ушуну менен моинтип түшүнүп калбайбыз. Мындан ары дагы жөө жарыш немелер болот. Мынакей көргүлө. Азыр дайынданып атышат. Мынакей бул жерде азыр азыр мурттан алып чыгат. Эжени көмгөндөн кийин дагы Сулайман байке бизге жакшы чоң жардам берген. Бир ой пикириңизди билдирип коюңузчу. Манзура эже жана контейнерге кырчылып Манзура эже кордук көрө баштаган күндөн баштап бизден жардам сурап чакырган. Анан биз барганбыз. Эжекебиз аябай жакшы болчу. Болгону ушу постельный режимде экен. Теги бутунан инсульт болуп да. Ошол анан болгон ушу жагдайды өзүңүздөр көрүп атасыздар, ошонун баарын айтып берген, деп берген дегендей. Анан биз дагы ошо өзүбүздүн реакциябызды баштап, коомчулук ошо укугун коргогонго, ошо эженин ден соолугуна зыян келтирбегенге, ушундай бүгүнкү каргашалуу окууга жетпешине аябай эле аракеттерди кылдык, бирок жана байлыкты көздөп алган акмактар, зөөкүрлөр, ошо уялчактар адамдын өлүмүнөн да, өмүрүнөн да коркпойт экен да. Адамдын өмүрү өзү эле туруп өлүп калбайт. Бирөө нерв кылат, бирөө жинди кылат, бирөө давление кылат. Анан ошондон оору пайда болот. Анан ошонун аркасы последствия ушундай трагедия менен бүтөт да. Туугандар, анын баарын жакшы билесиздер да. Бул эже дагы ушу жарыкчылык күндү дагы ушу балдарынын чайын ичип, балдарын үйлөнтүп, ушулардын жакшылыгын көрсө болмок. Просто мындай ушу ак материалдарын көрүп, мен дагы өзүм аябай толкунданып турам. Дагы эмне деп айтарды билбейм да. Негизи мамлекетке кайрылып атабыз. Именно карапайым элдердин укугу корголбосо, кордолуп атса, бири-бирин кордоп атса, ошону көрүп турган укук органдары, соттор, айыл өкмөттөрү, акимдер, прокурорлор, мына ошолордун баардыгын каякта карап турат. Мына элдин акыры келип, мына бирден чекесинен өлүп, житип, мына биз тең муну алдын ала бергенбиз. Мына Орукчан эжекен, мындай экен, тигиндей экен, муну давление кылбагыла, наоборот, мындай коргогонго жардам бергиле деп биз мындай СМИ аркылуу көп мындай кайрылуулар жасадык. Бирок биздин мамлекет ушунчалык бириң өлүп, бириң кал, бириң этиң, бириң же, бириң сөөгүң, бириң кой деген карапайым элге бөлүп салган. Ушунчалык каргашылуу нерсесин көрүп мен бүгүн жаным ачып турат да. Байке, биз сизге кайрылып келебиз. Ыргал эже, сиз буга чейин дагы бергенсиз да, туурабы? YouTube баракчаңыздарга ошол жөнүндө бир кичине кыскача айтып кетсеңиз. Мен ошондо деле эскертип кеткен болчумун. Эгерде ушул майып аялдын өмүрүнү келип туруп, эч ким жокто муунтуп өлтүрүп койсо ким кепил болот деп. Муунткандан да өтүп, бул кайра келип давит этип, акырында мына өмүрү кыйылып отурат. Биз кече 1-июль күнгү Улуттук коопсуздук кеңештин көз секретары Марат Иманкулов өткөргөн жыйында да мен эскертип кеткен болчумун. Урматтуу МВДнын сотрудниктери, бүтүн кызматкерлери эмне үчүн 1 айдага жакын убакыттан бери ушу бир майыпты тебелеп тепсеген зөөкүргө силер чара колдонбойсуңар деп. Мына акыры көрүп ушул. Эми мындан жыйынтык чыгарып, баягы өзүңдүн сөөгүң өзүң таланып деген кечеки Шайлообек Дүйшеевдин биз керекпиз. Биз шайланарда керекпиз деп мына шайлоого шатыраңдап бараткан Камчыбек Жолдошбаевге окшогон зөөкүр депутаттын зөөкүр кыздары келбесин. Мына адамды өлтүрүп отурат.
адам өлтүргөн боюнча дүйнөдө кандай адам өмүрү, адам укугу боюнча кандай закон бар? Биздин закон иштебей, тебеленип, тепселип, акырында мына четине кырылып атат. Урматтуу калайык, биз эртең бүтүндөй банктан, соттон, укук коргоо органдарынан жабыр тарткан баарыңарды жибек жолу Советский Гоиндин маңдайына чакырамын. Биз жөө жүрүш менен Садырдын барып туруп бетине коюп, ушул мына азыр тарт. Бүт бардыгын тарт. Мына адам өмүрү кыйылып жатса, укугу тебеленип жатса, колунда бир документи жок, зөөкүрлөр барып үйүн тартып алса, бул эмне деген өлкө? Биздин өлкө болобу же болбойбу? Садыр, сен өлкөнү бүлүндүргөнү келдиңби же өлкөнү өрүктүргөнү келдиңби? Сен келгенден бери укугубуз тебеленгенден текшерип жерге кирип кеттик. Мына жалгыз баласы боздоп турат бир жерде. Мына кайнагалары ушуга жеткирген лично Жолдошбек Камчыбек Жолдошбаевдин өзү болмок. Уялчак. Мына урматтуу туугандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр. YouTube баракчаларда мунун баары бар, буга чейин эскертүү берилген. Буга чейин чоң эскертүү. Коопсуздук кеңеши Марат Иманкуловдун жыйынында буга чейин билесиздер, мен да баракчамда бар прокурорлорду кандай кыскам, ушу Жолдош Сыргаков деп билсеңер, ошол жерде коопсуздук кеңеште да жыйында да бул нерселер дагы айтылган. Бирок ушуну алдына ала эч бир эме көрбөй койду да. Мен ошонун себебинен Камчыбек, мына азыр моргто турабыз. Камчыбек Жолдошбаевдин мынакей азыр теги жакка да барабыз, бирок похорон азыр башка жакта болот экен. Ошол похорондон кийин анан дагы немелерди көрөбүз. Азыр комментарий жазган мо Санжар дейт, Санжар досум Жапаровго асылбай сүйлө депчи. Мен эми азыр эмесин алып койдум. Бул жерде баягы кандай десем, бул өлүмгө Садыр Жапаровдун чечеси жок туугандар. Садыр Жапаровдун чечеси жок. Биз немеге чыкканда, Орхан Инанды жоголуп баштаганда, биз да ошол жерде жүргөнбүз. Бирок азыр элдин баары Орхан Инанды деп атат. Биз кыргыз өзүбүздү мына өзүбүз эле кырып атабыз, монтип элечи. Орхан Инандын атын унуткула вообще. Могу жерде Уялчак Инанды деген бар. Уялчак Инанды. Ошого бир көңүл бурсаңар, биздин өзүбүз, биз кыргыз өзүбүздү эле өзүбүз кырып атабыз. Өзүбүздү эле өзүбүз кырып атабыз да. Мындан кийин дагы мынакей штаб Гоиндин бет маңдайы жибек жолу Советскийде бар. Азыр бул похорон эметелип чыксын, дагы байланышка дагы чыгабыз. Санжар, мен сени түшүнүп атам. Жапаровго асылбай сүйлө дечи дейт. Аны эми айтам. Просто баягы эже ачууланып атат. Бир айдан бери ушул эже баягы жанында жүргөн да. Эже жанында жүргөн. Анан баягы ачууланып баягы жини келип кетти. Бирок мен аны дагы айттым. Бизге единственный бул жерден 303 берене менен эле Садыр Жапаров жана Жолдошбек Уялчак депутатты жоопко тартып берсин. Себеби анын үйүн билесиздер, ар кимиңиздер, жана КВНщиктер барып үйүн тарткан. Анын үйү мектептен кем эмес. Ал эми кызынын кылганы тетигинтип карапайым элди контейнерге кыпчып неметкенин баарыңыздар көргөнсүздөр. Азырынча ушул маалыматты берип коеюн. Андан кийин азыр бул модтон да чыккандан кийин я эмне тартып атасың дейсиңби? Көрүнүп атасыңбы? Сен көрүнгөн да жоксуң мына. Мына киши өлтүрүп атасыңбы? Киши өлдү, силердин айыңардан өлдү.